tabiatın koynundabız. Har birimiz millettimiz. Murastardın жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. 6 миллиондон көчөт отургузууну пландап жатабыз. Эл журтка кайрыламын, ушуну жылда улантып, анан отургузуп койгондон кийин жакшы карап, анын өсүп, өнүгүп кетиши. Туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялайлы дегенбиз. Деп чечтик. Мына ошону бүгүн ушул иш-чараны дүйнө жүзүндөгү проблема. Ошондуктан туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялайлы дегенбиз. Hazır mı? İzleyelim mi? Чакырайт атканда достор Саламатсыздарбы, урматтуу дипломатиялык корпустун жана эл аралык уюмдардын кадырлуу өкүлдөрү, бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары. Бүгүн сиздер менен биздин ушул жашыл мурас аттуу көчөт эгүү иш-чарасында жолугушуп турганыма терең ыраазычылык билдирем. Сиздердин келип бергениңиздерге дагы терең ыраазычылык. Бул климаттын тез өзгөрүшү, аба ырайынын бузулушу, мөңгүлөрдүн тез эрип кетиши бул биздин Кыргызстан өлкөсүндө эле эмес, бүтүндөй дүйнө жүзүндөгү проблема. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү ар бир адам, мейли ким болбосун, мейли кайсы өлкөдө жашабасын, бирдей күрөшүүгө, катуу күрөшүүгө милдеттүү. Анткени мейли биз ушундай бийик тоолуу, суук, кышкысын суук баягы Кыргызстанда жашайбызбы же Африкада ысык, Африкада жашайбы? Анткени бул дүйнө жүзүндө климат боюнча, аба ырайы боюнча, ушу табият боюнча чек ара жок, мамлекеттер аралык чек ара жок. Аны баарыбыз жакшы билебиз. Баарыбыз ушу бир абаны жутуп жашайбыз. Бир табияттын койнундабыз. Ошондуктан ар бир адам күрөшүүгө милдеттүү. Биз бүгүн ушул иш-чараны бүтүндөй өлкө боюнча уюштуруп жатабыз. Жашыл мурас аттуу иш-чарабызды. Мындан ары дагы дайыма жыл сайын улантабыз. Жылыга ушул 5 миллион 6 миллиондон көчөт отургузууну пландап жатабыз. Мына быйыл баштадык, жылда улантабыз. Анан ар бир региондо бүгүн, райондо, айыл өкмөттөрдө ушул иш-чара жүрүп жатат. Жылда уланмакчы. Былтыр биз Глазго шаарына барганда саммитке тоолорду туруктуу өнүктүрүү жылы деп жарыялайлы деген демилге көтөргөнмүн 22-жылды. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 76-чы сессиясында колдоп бердиңиздер. Ошондуктан бардыгыңыздарга, дипломатиялык өкүлчүлүктөргө, бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдиремин. Эмне үчүн биз жашыл мурас деп атадык? Анткени ар бир адам өзү жашап өткөн дүйнөдө мурас калтырып кетүүгө милдеттүү. Ар бир адам өзүм үчүн эле жашап өтүп кетишим керек бул дүйнөдөн деген максатты койбош керек. Анткени биздин балдарыбыз өсөт, неберелерибиз, чөбөрөлөрүбүз жашайт кийин. Ошого биз
ар түрдүү мурастарды калтырып кетүүгө милдеттүүбүз. Ушул жерде турган ар бирибиз милдеттүүбүз. Мурастардын ар кандай түрлөрү болот. Акчалай мурас болот, дүнүйө менен мурас болот, климаттык мурас болот, мына ушу табияттын мурасы. Мурастын түрлөрү көп. Анын ичинен эң маанилүүсү ушул мына табият мурасы. Анткени таза аба жутпасаң, таза суу ичпесең, жакшы жашоо жок. Ошондуктан биз жашыл мурас деп атап, келечек муунга ушундай таза табиятты калтырып кетели деп чечтик. Мына ошону бүгүн ушул иш-чараны баштаганы турабыз сиздер менен биргеликте. Мен бардык ушул Кыргызстан боюнча бүгүнкү иш-чарага катышып аткан бийликтин өкүлдөрүнө, эл журтка кайрыламын. Ушуну жылда улантып, анан отургузуп коюп эле карабай койбостон, аны сугарып, аны мындай уход кылып туруш керек да. Ошондуктан бардыгыңыздардан суранамын, отургузуп койгондон кийин жакшы карап, анын өсүп, өнүгүп кетишине көмөк көрсөтөсүздөр деп ушундай тапшырманы берет элем.